Казакстандын робототехника командасы Сингапурда өткөн First Global Challenge дүйнөлүк чемпионатынан жеңиш менен кайтты. Намысты колдон чыгарбаган Алматынын физика-математика багытындагы Назарбаев интеллектуалдык мектебинин окуучулары 191 өлкөнүн өкүлдөрүн рекордтук көрсөткүч менен утуп алышты. Алдыга озуп чыккан казакстандыктар былтыр Женевада жеңген чемпиондук наамын дагы бир жолу тастыкташты. Эл аралык жарышка улуттук кураманы машыктыруучу Бекзат Инкаров жетектеп барды. В прошлом году мы уже выигрывали эту номинацию Гран-при. Былтыр бул номинация боюнча баш байгеге ээ болгонбуз. Ал кезде бир аз толкунданганыбыз чын. Бул жолу биз чоң даярдык менен келдик. Быйылкы сынак кандай өтөөрүн билгенден кийин тапшырмаларды жакшылап иштеп чыктык. Машыгуулардын жүрүшүндө биз кайсы иш аракеттер үчүн жогорку бал аларыбызды аныктап алдык. Мындан тышкары биз башкаларга караганда 2 жума эрте кызуу даярдыктарды баштадык. Биз дүйнөлүк аренада кездешүүсү мүмкүн болгон бардык тобокелчиликтерден буйта өтүү жолдорун карап чыктык. В мировом этапе у нас ничего не сломалось. Потому что все мелкие нюансы все исправили. Робототехникадан жыл сайын өтүүчү дүйнөлүк мелдештин темасы суутекти отун катары колдонуу менен байланыштуу болду. Мектептин окуучуларына сынак талаасында суутек жана кычкылтек атомдорун талдап алууга жөндөмдүү эсептегичти кураштыруу талабы коюлду. Мы смогли собрать как можно больше шариков, чем другие команды. Биз атаандаштарга караганда көбүрөөк упай топтой алдык. Бир талаада 6 команда күч сынашты. Анда жерге чачылган атом сымал шарларды тез чогултуу талабы коюлду. Экинчиден алар чоңунан кичинекейине чейин чоңдугу боюнча иреттелиши керек болду. Бул мезгилдин ичинде бир аз убакытты үнөмдөөгө жетиштик. Биз роботубузга атайын чыпкалоо функциясын коштук. Бул чечим биздин жеңишибизге чоң салым болду.